Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың 7 күн деген программасында Жуманың жиынтықтарын шығарған программада Жаңбырбек Бөкөшев, профессор, Қырғыз-Түрк Манас университетінің бөлім басшысы. Мұрдағы депутат Жогорку Кеңештин. Рахмат келгеніңіз үшін. Қандай деп ойлайсыз? Қандай болды жұма, өтіп бартқан жұма? Мен бір егерде қаршы болсаңыз, кейбір жаңалықтарды жазып алдым эле. Чет-элдик өкүлдөр тууралуу мыйзам 14 мартта 3 окуудан өттү. 5 гана депутат каршы добуш бериптир. Бириккен Улуттардын Кыргызстандагы өкүлү Антия Граве аны сынга алды. Human Rights Watch, Amnesty International, жанагы репортерлор, чек-арасыз репортерлор деген уюмдар президент Садыр Жапаровго кайрылып, кол койбоңуз, вето салыңыз дегендей эмелер деңгиче жиберип атышат. Кайрылууларды Кыргызстан уюмдары дагы ошентип жазып атышат. Маалымат окшош да бир мыйзам долбоору бар эле, маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзам мурдагы 92-жылдагы ордуна аны бирок токтотуп койду ким кайра карайлы деп президент Садыр Жапаров. Январда карамалган 11 журналисттин 3-өө үй камагына чыкты. Бул жумада электр энергиясын үнөмдөө максатында болуп келген жанагы токтотуулар, жарык өчүрүүлөр улам кайра болуп, анан кайра токтотуп атышат. Уже күн жылып калды, анын кереги жок дегенге карабай. Уулук калдыктарды зыянсыздаштыруу үчүн Россия 2 миллиард рубль бөлө турган болуп тур. Бишкекке Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегия башчысы Бакытжан Сагынтаев келип кетти. Түркиядан келген университет ректору Ахмет Кызылай боор алмаштыруу боюнча тажрыйба бөлүшөбүз деди. Кыргыз медиктери боюнча бул 3 топко бөлүп койгон. Мен жаңылыктарды ушулардын биринчи тобу. Кайсынысы жанагы иноагенттер жөнүндөгү нерсе го, чет өлкөлүк агенттер тууралуу. Ошону айтсак болот. Анын алдында өткөн жумага жалпы мүнөздөмө өргөндө орозо ай башталды. Мен теле көрүүчүлөрдү орозоңуздар кабыл болсун деп айткым келет. Албетте биздин Кыргызстандын саясий турмушун карап көрсөк, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди, 3-окууда кабыл алынды дейм. Анан ошондо сиз айткандай негизинен парламенттин мүчөлөрү колдоп өткөрүштү. 5 депутат каршы добуш бериптир. Анан кийин айрымдары добуш берүүгө катышпаптыр. Негизинен бул мурунтан бери көп бир топ убакыттан бери коомдук кызыкчылык жаратып, эл аралык уюмдардын кызыкчылыгын жараткан мыйзам долбоору болчу. Ар түрдүү пикирлер айтылып келди. Буга чейин чет өлкөлүк уюмдар Американын катчысы бул маселе боюнча кайрылып бир топ талкуу болду. Ошого карабай эми жана ошол мыйзам бузуулардан улам кылмышка байланыштуу макам алынып салынды. Кылмыш жаза тарабынан мындай карыла турган жокко тартат деген нерсеси алып салынды. Ал эми негизинен бул ошол мыйзамдын 17-чи статьясы макам экен. Ошондо коммерциялык эмес уюмдар, чет өлкөлүк уюмдар, алардын биздеги филиалдары же болбосо биздеги коммерциялык эмес уюмдар бирок чет өлкөдөн каржыланган. Анан алардын иш аракетин ачыктыгына мындай багыт алган, ошону көздөгөн мыйзам экен. Бул жерде ошол уюмду башкаруу, уюштуруу иштеринин ачыктыгы, ошондой эле аткарган иштери боюнча, анан каржылоо жагынан ачыктыкты, отчеттуулукту талап кылган мыйзам долбоору. Эми мындай караганда бул абдан бир жагы олуттуу, экинчи жагы талаштуу маселе экен. Себеби мына биз демократиялык өлкө куруп, граждандык коомду өнүктүрө баштагандан албетте чет өлкөлүк
уюмдар, алардын ичинде коммерциялык эмес уюмдар Кыргызстанга ар түрдүү багыт боюнча, ар түрдүү тармакта кызматташып, өзгөчө каржы жагынан жардам берип, бир топ маселелерди чечкенге көмөк көрсөтүштү. Бирок башка жагынан алып караганда, мына бизде Минюстун эсеби боюнча 18500 эме бар экен, коммерциялык эмес уюм. Анан кийин ошолордун баары эмне иш кылып атат, кандай бир максаттарды көздөп, уставында, программасында мүмкүн жакшы бир тилек, каалоо, пландар жазылды. Иш жүзүндө кийинки жылдардагы саясий окуялар ошол бир мамлекеттин кызыкчылыгына, мамлекеттин коопсуздугуна тиешеси бар маселелерге катышып жаткандыктан, менимче алардын иш аракетинин ачыктыгы бул дагы маанилүү маселе биз үчүн. Ошондуктан ушул мыйзамды демилгелеп киргизген депутаттардын тобу менимче ошол коммерциялык эмес уюмдардын ишин ачык көрүп, айрым маселелер боюнча зарыл болгон учурда текшерип, алардан талап кылынган бир документтерди алууга жол берген мыйзам келип чыкты. Буга албетте Европа шериктештиги, айрым элчиликтер, Америка Кошмо Штаттарынын, Улуу Британиянын, Канаданын да кайсы өлкөлөрдүн элчиликтери дагы мындай коомдук уюмдар нааразы болуп, биздин бийликке кайрылып атышат. Анан кийинки ошо кайрылуусунда мен окуган нерсе, президент эми тыюу салып вето койгонго укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийин ушуга барыш керек деген мындай катуу талабы должен деп ушундай кайрылуу жасаптыр. Бул эми албетте биз суверендүү эркин өлкөбүз. Анан кийин биздин өлкөнүн президентине ошол башка жактын өкүлдөрү сен милдеттүүсүң деп кайрылган бир аз өң көрүндү мага. Бирок маселе бар бул жерде. Тилер жардам берип атат да. Ан жерден жардам берип атса, ошо жардамын отчет талап кылганда кандай бул? Ансыз эле биз өз акчабызды коротуп жардам берип атсак, булар бизден дагы отчет талап кылат деген сыяктуу болуп калып атат да тилердин артынан, менин оюмча. Бирок жанагы уюмдардын ичинен тыңчылар да болушу мүмкүн да. Аларды таба албайсың, жөн кыйын табыш. Ошон үчүн маселе чоң. Эми бул жерде билим берүү, саламаттык сактоо, башка тармактарга байланыштуу дагы көп жардамдар келет. Бирок анын ичинде саясатка, биздин коомдук өнүгүүгө канчалык ошо тиешеси бар маселелер дагы келип чыгат да. Анан ошондо жана кабыл алынган мыйзамда саясий иш аракет деп кайсыл эсептелет, жана коммерциялык эмес уюмдар канчалык деңгээлде ошо саясатка аралашышы мүмкүн, кайсыл жагын алардын иш аракети саясий эмес деп эсептелет. Ошондой аныктамалар, ошондой чен өлчөмдөр да берилген экен. Эми бул менимче биздеги ошол коммерциялык эмес уюмдардын ишин тартипке салганга мүмкүнчүлүк берет деп ойлоп атам. Ал эми айрым чектөөлөр, айрым бир талаптар, нормалар бир көлөкө тийгизип зыян алып келсе, мүмкүн парламенттагы бул мыйзамга кайрылып келиши мүмкүн деп ойлойм. Кийин. Да. Рахмат. Экинчи топко өтсөк жаңылыктарды. Мына өткөн ушу өтүп бараткан жумада президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине дагы бир интервью берди, кезектеги интервью. Анткени ага чейин Азимбек Бекназаров жана камакта отурган кайрылыптыр. Мына Ороз айында бири-бирибизди кечиришпейлиби дегендей кылып. Анан ал интервьюсунда Бекназаровдун тышкары Матраимов жана Камчы Гүлбаев тууралуу да айтыптыр Садыр Жапаров президент. Ушул жумада Жогорку соттун төрагасы Замирбек
Базарбеков эки билдирүү жазады эки башка жыйында. Бирөөндө мынтип айтып атат: кимдир бирөө сотто акталса, ага каршы кылмыш ишин ачып тергөө жүргүзүп сотко алып келгендер жазаланууга тийиш деп атат. Чын эле эгерде адам акталып атса, белкилер жазаланыш керек да. Эмне үчүн алар канча зыян келтирди белки акталган адамга. Башка бир жолугушууда Базарбеков мынтип айтты: Кемпирабад боюнча күнөөлөнгөндөр сотту өздөрү создуктуруп жатат деп. Айбек Осмонов деген депутат өз ыктыяры менен мандатын тапшырды. Шайлообек Атазов Түркиядан кайтып келип, жана дарыланып жаткам деп ал чыгып сүйлөдү, бир топ катуу сөздөрдү айтып, бирок ал тууралуу жанагы эме чыккан, административдик соттун чечими чыккан, мандатын алуу боюнча аны каршы арыз берген сыяктуу, бирок эми тапшырат го мандатын. Ош облустук соту Өмүрбек Бакировго карата Мурдан Оокат соту чыгарган чечимди бекитип берди. Адагы эмени тапшырып 20-жылдагы ноябрдагы добуштарды сатып алган деген күнөө боюнча күнөөлүү деп табылып атат. Адамдык өнүгүү көрсөткүчү боюнча Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарына кириптир. Мурда өнүгүп келаткан болчу, өнүккөн деп бир топ Кыргызстандын эмеси көтөрүлүп атат, аброю. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акциясы президенттик администрацияга иш башкармалыгына өтүп жатат. Таш көмүрдөгү Кристалл заводу мамлекеттин карамагына өтүп жатат. Мурда ал Камчы Гүлбаевдин колунда экен да. Жанагы иштер боюнча бир топ нерселер чыгып атат. Тигил жакта, бул жакта баары жанагы италиялык бир фильм бар эмес, биле спорт деген эмелерин киргизип алган экен да. Ушулардын ичинен жанагы эме го, интервью жөнүндө айтып көрсө кандай дейсиз? Туура, эми бул жерде жалпы биз белгилей турган нерсе, мисалы үчүн мен белгилей кете турган нерсе, элге, коомчулукка азыркы бийликтин кылмышкерлерге каршы катуу күрөшү, баягы мурун кол тийбес, буга эч ким эч нерсе дей албай турган кишилердин жоопко тартылып, мыйзам алдында жооп берип атканы, биздин бизнесмендерди жүдөтүп, аларга закон мыйзамсыз салык салып киреше тапкандар, муну ушул сыяктуу багыттагы кылмыш ишин кылгандарга катуу күрөш жүрүп атат. Муну элибиз, коомчулугубуз катуу колдоп атат. Ал эми жана Матраимовдун тегерегиндеги иштер, аларга тиешеси бар кишилердин кандайдыр бир жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе, бул абдан орчундуу маселе. Ошондуктан биздин республиканын президенти атайын ушул маселе боюнча айтылган бир ойлорго, коюлган доомоттарга өзүнүн позициясын ачык, мындай көпчүлүккө жете турган жайдары тил менен мен мисалы үчүн ошол эле Матраимовду, Көлбаевди эскерткем. Мындай кылмышка мүнөздүү иш аракетиңерди токтоткула, ага аралашпагыла деп эскерткенбиз деп. Эми ансыз деле укук коргоо органдары, сот эскертти аларды. Ошентсе дагы бул багытта бир ат алып, элдин мындай оозуна ысымы кирип калган кишилерди дагы бир жолу мындай алардын иш аракеттин, бийликтин берген баасы, мүнөздөмөсү, ошону эске алыш керек эле. Матраимовду мисалы үчүн президент айтып атат, мен сүйлөшкөм, эскерткем. Матраимовду канча жылдан бери коомчулук талап кылып келе жатат. Мындай мыйзамсыз иш аракеттерин текшериш керек, жазалаш керек деген талаптар коюлуп келген да бул чейиндагы. Аны ошого карабай дагы президенттин айтканына караганда дагы ошол кылмыш мүнөзүндөгү иш аракеттерин уланткан деп атат. Анан эми мүлктөрүн баарын мамлекетке алып, анан жана сиз айткандай, мисалы үчүн Көлбаевдин артындагы мүлктөрдүн кайсынысы кайсыл жерде экен, кандай экен, алар дагы азыр чыккандан кийин көзүбүз ачылып атат да. Ал кандай иштер жасаган, ошол байлыгын кантип
топтогон, ага кандайча ээ болгон, мына ысык көлдөгү жана пансионаттарга байланыштуу маселелер, башка жактагы булардын баары менимче ошол жанакы кылмыштуулукка каршы күрөштүн мындай максаттуу түрдө, ырааттуу түрдө жүргүзүлүп атканынан кабар берет го деп ойлойм. Албетте президент дагы эскертип айтты, эми бул кылмыштардын тагдырын сот чечет, мыйзам чечет. Анан кийин президенттин ошол өлкөнүн башчысы катары анын пикирин коомчулук укту деп ойлойм. Жанагы башында Бекназар жөнүндө айтып атпайбы? Аны сот чечет деп, жанагы ал баягы Рамазан айында бошотуп койбойсуңар дегендей кылып жазып атат кайрылуусунда. Кемпирабадты толугу менен биз жеңдик. Мурда биз жанына жолой алчу эмеспиз жанагы Кемпирабадка. Азыр мына чогуу Өзбекстан менен чогуу иштемей болду. Бирок эң негизгиси Өзбекстан менен чек ара таптакыр чечилди. Мындан ары маселе чыкпаш керек. Ушул жагы Кыргызстан үчүн бир топ пайдалуу да. Эми Ороз айында адамдар бири-бирин кечириш керек деген талап, ушундай ой бар да. Ошончо дагы эми кылмыш ишинде албетте сот мыйзам иштеш керек. Президенттин ырайым кылчу укугу бар. Эми ал кылмыштын мүнөзүнө жараша, шартка жараша, көлөмүнө жараша чечиле турган маселе. Бекназаров Орозого байланыштуу кайрылган менен ал өзү юрист, бул маселелерди жакшы билет. Баары мыйзам жолунда чечилиш керек го деп ойлойм. Ошондо айтып атпайбы, тиги сот чечет, жанагыдай иштерди тияк бияка буйтабай, баягы Кемпирабадты саясий оюнчу кылбагыла, бул биздин пайдага чечилген нерсе деп атат, бирок толук маалымат баары бир ачылган жок. Ошон үчүн мындай эксперттик бир эме жыйынтык чыгарыш өтө кыйын коомчулук үчүн. Бирок жанагыдай айтып атышат, ушундай болду деп. Үчүнчү топко өтсөк, анда жаңылыктардын да эң негизги, менин оюмча, сиз да мына билим берүү тармагында иштейсиз. Өкмөт атайын чечим менен орто билимди 12 жылдык окууга өткөрөбүз деген чечим чыгарды. Мындан ары эми акырындап ошо 12 жылдыкка өтөт экен. Ал бир жакшы жери башка мамлекеттерде, Америкада, Европанын бир топ мамлекетинде 12 жылдык экен. Ошон үчүн эгерде программалар окшош болсо, алмашканда кээде акыркы мына 10-11 класстарда алмашып атпайбызбы? Мурда да башталган, жеңилирээк болот окуучулар үчүн. Тияк барып окуп калса, алар бияка келип калса. Мектептердеги кол телефондорду боюнча дагы маселе чыкты, бир топ талкуу болду. Мен билем, мына Европада, мисалы үчүн Чехияда мектепке келгенде балдар жанагы сырткы кийимин чечип койгон сыяктуу эле телефондор тапшыртылат, и класска киргенде эч ким эч кандай телефонго жакындабайт. Атайын эле бир телефон менен телефонду пайдалануу менен өткөн сабактарда гана пайдаланышы мүмкүн, а бирок телефон жок. Анан чыгып бараткан мектептен анын телефонун алат, андан ары уже эмне кылам десе телефонду. Анткени окуу иштерине таасир этпеш керек да, туурабы? Спорт боюнча бир топ окуялар болду. Хоккей командасы Кыргызстанды 2-нчи орунду алып, мүмкүн жанагы 2-нчи дивизионго чыгат беле деп, 2-нчи лигага чыгат беле деп, биз баягы чемпионат деп атап атабыз. Чындыгында бул высшая лига, жанагы Канада, Россия алар ойногондор. Андан кийин 1-нчи лига бар, дивизион деп аталат. Анан 2-нчи лига бар. Кыргызстан 3-нчү лигада ойноп атат, бирок 2-нчиге мүмкүн чыгат болчу. Эгерде 1-нчи орунду алса, Таиланд чыгып кетти. Дүйнө жана Олимпиада чемпиону Талантбек Дүйшөбаев келип кетти. Президент Садыр Жапаров кабыл алды аны. Бильярд боюнча дүйнөнүн 3-нчү жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев кармалды. Үй камагына бирок чыгарылды. Доктурлардын айтымында кургак учук менен ооругандардын саны өлкөдө, Кыргызстанда азайып баратыптыр. Бир топ мурдага караганда. Дагы бир кызык окуя, жөн эле айта кетели, аны талкуулаш үчүн маалыматыбыз аз. Американын Монтана штатында Артур Шубарт деген адам Кыргызстандан алып чыгып кеткен аркардын ДНК-сын пайдаланып, клон чыгарып, клондон жанагы кулжаны өстүрүптүр. Ал кулжаны кийин аргындаштырып, башка ошол жактагы Техас штатында, Монтанада жаңы түрлөрдү чыгармай болгон экен. Жана аркар сыяктуу
жапайы жаныбарларды бирок эми соттолуп атат. Анткени андайга жеке адам барбаш керек деген сыяктуу. Июнда дейби, июлда чечим чыгат экен соттон. Билим тармагында сиз иштеген үчүн жанагы жакын го, 12 жылдык билим берүү деген. Бул дагы орчундуу маселе. Себеби баарыбыз эле айтып жүрөбүз, ушу өзгөчө мектептеги билим берүүнүн сапатын көтөрүш керек деп. Анын үчүн албетте көптөгөн иштер жасалыш керек. Анын үстүнө бир канча жыл мурун PISA сынагынан биздин мамлекет эң акыркы ошол сыноого катышып эң акыркы орунду ээлегенбиз. Анан эми кайрадан ошого даярдык көрүлүп атат. Ошол жагынан алганда мына окуу программасы, окуу китептерин чыгаруу, мугалимдердин сапаты көп маселе бар да. Анан жогорку билим, адистик билим мектептеги билимге жараша болот. Бул жумадагы ошол орчундуу окуялардын бири чын эле мектеп жашына чейинки жана мектептеги балдарга билим берүүнү өнүктүрүү, реформалоо жөнүндөгү кеңешме болду. Президент башында туруп, премьер-министр катышып, вице-премьер-министр жана ошол ишке түздөн тиешеси бар аткаминерлерибиз катышты. Министрдин айтымында ушул окуу системасын өзгөртүү боюнча 7 бир чоң программа кабыл алынып атыптыр. Анан мектепте сиз айткандай ошол 12 жылдыкка өтүү чечими кабыл алынды. Эми мурун ата-энелер ар бир үйдө бала бар да, мындай сарсана болуп келишкен, дагы балдардын мектепте окуганын бир жыл көбөйүбү кандай болот деп. Ал көрсө төмөнкү 0 класс деген бар эле, нулевой класс деген. Ошонун эсебинен ошол 1 класс болуп калат экен дагы. Анан азыркы 11 жылдыгыбыз ошондо 12 жыл болуп калат да. Анан бул дүйнөлүк стандарт. Европада, Америкада 12 жылдык мектеп. Министрликтин айтканына караганда чет өлкөлүктөр ошого каржы бөлүп, грант формасында жана жеңилдетилген кредит формасында жардам беришет экен. Мени бир аз мындай ойлонткон нерсе, министрликтин айтымында бул реформага кыргызстандык профессорлор катышпайт деп айтышыптыр. Такыр катышпайбы? Чет өлкөлүк катыштырбайбыз деп. Сингапур негизинен Сингапур менен макулдашылган окшойт, ошол жактын адистери. Ушул жери бир аз кооптондурду. Эми бизде деле ушул алдыңкы көз караштагы колунан келген ушул системаны жакшы түшүнгөн адистер бар, профессорлор, башкалар. Ушулар катышса жакшы болот эле. Эң негизгиси ошол Сингапурдун системасына жакындаган бир модель ошондой сунуш кылынып атыптыр. Ошо мектепте билим берүү. Бул өзгөчө окуу мазмунуна тиешелүү жана окуу китептерин даярдоого байланыштуу маселелер жөнүндө айтылыптыр. Эми бул сөзсүз колго ала турган нерсе. Анан кийин аны дагы улантып, бир жакшы натыйжаларга жетиш үчүн албетте өзүбүздүн адистер дагы аралашып иштеп, ошону түшүнүп, андан ары алып кете турган. Анан кийин айрым бир маселелер боюнча биздин адистер катышпаса ал кандай болушу мүмкүн? Ушул ойлонттум мен ушул жери. Негизинен бул өзгөчө бышып маселе. Андан кийин жогорку окуу жайларында билим берүү боюнча дагы көп иштер жасалып атат. Жана өзгөчө статустагы университеттер ишин баштады. Булардын баары бир система деп түшүнүш керек. Анан эгерде убакытты өткөрбөй, ушуну артынан түшүп, системалуу түрдө бул азыркы коюлган максаттар аткарылса, менимче олуттуу жылыш болот деп ойлойм билим берүү системасында. Жалпы абал кандай? Жанагы жалпы абалга чейин жанагы Сингапурдан келген адамдар көптөн бери изилдеп билеби Кыргызстандагы же эми чакырып аларды? Ал жөнүндө маалыматым жок. Министрликтин кабарында ошо Сингапур менен макулдашуу бар. Негизинен ошо адистер бул ишти жасайт деп ошондой деп. Мен ошондой түшүндүм. Бирок жанагы Кыргызстандын профессорлору катышпайт деген. Катышпайт деп айтылып атат. Ошондой айтылып мүмкүн бир
жумуш жыйындары болот, сүйлөшөт, жөн эле алар келип эле мындай кыласыңар деп койсо кызык болуп калат. Анда көрөбүз го. Да. Жалпысынан абал кандай билим берүү тармагындагы? Анткени биздики бир 4 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Бир топ начар болуп кетти акыркы мезгилде. Билим берүү системасына коюлган көп дооматтар бар. Өзгөчө сапатын көтөрүш керек да. Анан кийин эл аралык стандарттарга ылайык өзгөчө мынау университеттердин рейтингин аныктаган эл аралык аккредитация системалары бар. Ушул жагынан алганда көп иш жасалыш керек. Кыргызстандан биздин университет Манас Түрк Кыргыз-Түрк Манас университети ошол КУЭС системасында кирип катышып орун ээледи. Ошо дүйнөлүк эмеде 801-801. Түркия университеттерин салыштырганда 7-чи орунда ушундай орун ээледи. Башка университеттер Казакстанда мисалы үчүн 5-6 университет, Өзбекстандан бар 1-2 университет. Ушундай нерсени көбөйтүш керек. Ошол эл аралык талапка, стандартка туура келген иштерди жасап, эң негизгиси билимдин сапатын, адистердин даярдыгын, билимин ушуну көтөрүү, ушул процесстер башталды. Менимче бул дагы тиешелүү нормативдик базасы болсо, анан кийин каржылык жагынан камсыздалса, жогорку окуу жайларында дагы чоң жылыш болот. Мектептерде начар болуп атса, ошолор кийин университетке өтөт, институттарга өтөт. Ал жактан начар даярдалган адистер келип кайра мектепке эме болуп калып атат да, мындай орусча айтканда замкнутый круг болуп. Ошон үчүн бардык жагынан комплекстүү жасаш керек. Бирок министр жакында эле болду да, тиги билим берүү министри, бул иштер мурда эле башталган, жана 12 жылга өткөбүз деген планда талкууланып келген. Бул мурунку министр Бейшеналиевдин учурунда коюлуп, анан кийин азыр бул маселе чечилди. Мына акыркы чечим чыкты, эми акырындап өтөт. Ошондой системага дүйнөлүк эмеге катышкан, дүйнөлүк жана алмашкандар абдан жакшы болот да. Тиякка мектепке барчу да биздин биякта Кыргызстан, Америкада мурда деле барчу, бирок кыйналчу. Анткени системасы башка болсо, 4-чү класста биякка же 10-чу класста окуган барып тиякка 9-чу менен отуруп башка иш кылып бир топ жеңилдейт ошол эл аралык эме менен кызматташууга. Окуу китептерин дагы Кыргызстандын кызыкчылыгын, өзгөчөлүгүн эске алып, анан кийин эл аралык стандартка ылайык окуу программасын, окуу китептерин кайрадан даярдаш керек. Китеп жагы чоң маселе, өзүнчө чоң маселе. Биздин убактыбыз да аяктап калыптыр. Рахмат сизге. Биз анда ушуну менен аяктайбыз. 7 күндөгү программабызды. Бизде конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин бөлүм башчысы, профессор, философия илимдеринин доктору Жагмырбек Бөкөшев болду, жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Рахмат. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.